Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз атооч сөздөр менен этиштин айкашуусундагы этиштик татаал формалар. Биз өткөн сабакта негизги этиш менен жардамчы этиш экөө биригип келип этиштик татаал форманы түзгөнүн үйрөнгөнбүз. Демек бул учурда эки этиш сөз биригип келип этиштик татаал форманы түзөт экен. Ал эми бүгүн болсо атооч сөз плюс этиш сөз биригип этиштик татаал форманы түзөрүн үйрөнөбүз. Этиштик татаал формалардын бул түрүндө атооч сөз менен этиштин айкашуусунан жасалат да татаал форма биригип келип бир маанини туюндурат. Нерсе жөнүндөгү түшүнүк атооч сөз аркылуу. Ал эми анын кыймыл аракети алабалы этиштик форма аркылуу берилип, татаал этиштик форманы түзүшөт. Мисалы, тилден калуу. Тилден калуу дегенде биз калууну баяндооч кылып туруп, тилден де эмнеден деп толуктооч кылбайбыз. Бул жерде тилден калуу экөө биригип тутумдаш баяндооштук милдетти аткарат. Тилден калуу экөө биригип бир маанини берип атат. Сүйлөй албай калуу, сүйлөөгө алы келбөө деген маанини туюндуруп жатат. Байге сай. Сайды баяндооч кылып, эмнени сай, байгени сай деп байгени толуктооч кылбайбыз. Байге сайуу экөө биригип тутумдаш баяндооштук милдетти аткарат. Башкача айтканда экөө биригип бир маанини берип, этиштик татаал форманы түзүп жатат. Сабатсыздыкты жой. Жойду өзүнчө карап, сабатсыздыкты башкача карабайбыз. Экөөнү бириктирип, эмне кыл деген суроого жооп берип атат. Сабатсыздыкты жой экөө биригип, баяндооштук, тутумдаш баяндооштук милдетти аткарат. Башкача айтканда, экөө биригип, этиштик татаал форманы түзөт. Этиштик татаал формалар сүйлөмдө экөө биригип, бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Көбүнчө этиштик татаал формалар сүйлөмдүн аягында келип, баяндооштун милдетин гана аткарат. Атооч сөздөр менен этиштин айкашуусундагы этиштик татаал формалар жөндөмөлүк формаларына карата төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Биринчи, атооч жөндөмө менен этиштин айкашуусунан жасалган этиштик татаал формалар. Кырман бас, тамырал. Мисалы, бас, эмнени бас, кырманды бас деп өзүнчө бөлөк карабайбыз. Кырман басуу деген бул экөө биригип бир маанини түшүндүрөт. Кырман басуу бул эгин тазалоо деген маанини билдирет. Тамырал, эмнени ал, эмне ал, тамырал деп айтпайбыз. Тамыралуу деген экөө биригип бир маанини түшүндүрөт. Мисалы, өсүмдүк тамыралып калыптыр. Тамыралуу экөө биригип, баяндооштук милдетти аткарып, экөө биригип, тамыралуу экөө биригип этиштик татаал форманы түзүп атат. Тамыр атооч сөздөн болсо, ал этиш сөздөн болуп, атооч сөз плюс этиш сөз болуп туруп, анан экөө биригип этиштик татаал форманы түзүп жатат. Барыш жөндөмөсүндөгү сөз менен этиштин айкашуусундагы этиштик татаал формалар. Кайгыга сал, сөзгө кел, четке как. Өзүңөр байкагандай, атооч сөзүбүз бул жерде барыш жөндөмөдө туруп атат. Кайгы деген зат атоочубуз барыш жөндөмөдө туруп атат. Демек, барыш жөндөмөсүндөгү сөз менен этиштин айкашуусундагы, сал деген этиштин айкашуусундагы татаал форма. Сөзгө келүү дегенде эле экөө биригип бир маанини түшүндүрөт. Макул болуу, четке как дегенде эле макул болбоо, жокко чыгаруу деген маанини билдирет. Демек, этиштик татаал формалар. Үчүнчүсү, табыш жөндөмөсүндөгү сөз менен этиш аркылуу жасалган этиштик татаал форма. Жообумду бер, айланы тап.
Demek, berdi özünчө жообумдуну özünчө карабайбыз. Жоопту бер, жообумду бер. Экөө биригип бир маанини берип атат. Жообумду деген табыш жөндөмүндө туруп, бер деген этиш менен байланышып, этиштик татаал форманы түзүп атат. Кийинки жатыш жөндөмөсүндөгү сөз менен этиш аркылуу жасалган этиштик татаал форма бейпилдикте бол. Болду өзүнчө бейпилдикте эмнеде бол, бейпилдикте бол деп экөөнү бөлөк карабайбыз. Бейпилдикте болуу, тынчтыкта болуу экөө биригип бир маанини туюндурат. Акыркысы чыгыш жөндөмөсүндөгү сөз менен этиш аркылуу жасалган этиштик татаал форма. Тилден кал, жандан кеч, анттан тай, алдан тай. Өзүңөр байкагандай, тилден, жандан, анттан, алдан деген сөздөрүбүз сататоз сөздөрүбүз. Чыгыш жөндөмөдөгү сөз, чыгыш жөндөмөнүн мүчөсүн улап, андан кийинки кал, кеч, тай деген этиштер экөө биригип, этиштик татаал форманы түздү. Демек, 6 жөндөмөнүн ичинен 5-өө этиштик татаал форманы түзүүгө катышат экен дагы, бир гана илик жөндөмөсү этиштик татаал форманы түзө албайт экен. Бышыктоо үчүн көнүгүү. 131 көнүгүү. Атооштук формалар менен этиштердин айкашуусунан жасалган этиштик татаал формаларды терип жазгыла. Атооч сөздөр кайсы жөндөмөдө турарын аныктагыла. Демек, балдар, биз этиштик татаал форманы терип жазат экенбиз. Болгондо дагы атооч сөз менен этиш экөө биригип этиштик татаал форманы түзгөн учурду табат экенбиз. Жана атооч сөздөр кайсы жөндөмөдө турарын аныктайт экенбиз. Мисалы, дем алуу деген тутумдаш баяндоочубуз этиштик татаал формабыз бар. Демек, дем алуу, демди алуу. Табыш жөндөмөсү менен алуу деген, ал деген этиш экөө биригип этиштик татаал форманы түзүп жатат. Дем алууну биз атоош жөндөмөсү деле кылсак болот. Атоош жөндөмөсү кылсак, демди алуу болбойт. Ооба, атооч эле сөз. Дем алуу. Кээде табыш жөндөмөнүн мүчөсүн кыскарган формасы да келип калат. Ошого карап, маанисине карап аныктап аласыңар. Дем алууну атоош жөндөмөсү деп койсоңор деле болот. Демди алуу табыш жөндөмөсү кылсаңар деле болот. Эми кээде маанилик жагдайына карайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти, балдар. 131 көнүгүүнү аягына чейин иштеп, мисалдагыдай, үлгүдөгүдөй кылып иштеп, жеке баракчама жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.